Ассалому алейкум алтындарым. Кыз келинди колдоп бүгүн ырлар жаздым. Кыргыз кызы үйдө бекер олтурганча ютубтан сиздер менен амандашсын. Биз аялдар ашкананын ханышасы, жан жолдош үчүн назик аял заты, түрдүүлөнтүп тамак аш шириндикти жасай калып дасторкондон көркүн ашчу. Сиздер менен бүгүн биз медовик тортун жасайбыз. Рецепт ээси Айданага ыраазычылык айтабыз. Өз билгенин бөлүшкөн кыргыздын кымбат кызына үй бүлөлүк бакыт каалап инстадан таап алабыз. Көптөгөн кыздар жасап ушул рецепт менен үй ичи медовикти сүйүп жеген. Араңарда көп кыздар бар чыгар, базардан сатпай эле ушинтип өзүм жасайм деген. Ал үчүн бизге каттал класс баскын, жердештерим убакытты аябагын, бала багып үй иш оокат жасап жаткан кыргызымдын келинине рахмат айттым. Ар ким түрдүү фантазия жаратып, бул рецептти жакындарга таратып, торт бышырды өзгөчө да бир таттуу жеген жанды кайра тамшантып. Оор болбосо замандаш колдоп кеткин, кубантып бизге күндө илхам бергин. Жолуң түшсө биздин бул каналдарга даам татып мейман болуп күндө келгин. Ордолуу ошубуздун суйкайган кызы Айдана кайрымдуулук иретинде тамак аш үйрөтөт бүт айымга. Колу гүл ашпоз болуп биздин кыздар жаркырап жайнап жүрсүн кыргызымдын бактына. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу биздин каналдын подписчиктери жана күйөрмандары. Жалпыңыздар билгендей эле бүгүн биз ушул медовик тортун жасадык. Бул ар бир Кыргызстандын булуң бурчунда жасаган кыздардын торттору болуп эсептелет. Кыздар кудум азыркы Айдана берген рецепт аркылуу мына ушундай ар түрдүү торттор жасалды. Үйдө отуруп эле дал ушинтип аябай сонун даамдуу торту жасап койсоңуздар болот. Ал үчүн биздин каналга катталып Айдананын рецептин дагы бардык нерселерди үйрөнсөңүздөр болот. Бул кыз азыркы күндө өзүнүн билген нерсесин WhatsApp, Instagram аркылуу бүтүндөй кыргызымдын суйкайган кыз келиндерине кайрымдуулук иретинде бекер эле билген нерсесин үйрөтүп жатат. Ошондуктан бул кызга терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым үй бүлөсү менен эсен аман тынчтыкта өмүр сүрсүн. Эки дүйнөлүк бакыт каалайбыз. Бул рецепт менен мен аябай сонун торт жасадым. Сага чоң рахмат. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар достор.